Акчасы жок эркектин үстүндө ырайымдуу аял турат да. Эриңиздин бай, күчтүү, эрктүү болушун кааласаңыз ырайым кылбашыңыз керек. Эриңизге ар дайым дух берип, аракет кыл, күч берип, сезимдериңиз менен, энергияңыз менен эриңиз дайым колдошуңуз керек, күч беришиңиз керек. Эч качан саат 3 болгондо аркага кайт болду деш туура эмес. Акчасыз болуп, кедей болуп калышына көп учурда аялдар себепчи болуп калат да. Бир нерседен кыйналып калса, кичине бирдеке болуп калса эле болду, токтот башка ишиңди кыл, бул окшоп өткөн дейт да. Жок. Саат түнкү 3 болгондо таң атышына 4-5, 2 саат эле калган болот да. А биз ошол времяда болду жештир бар жок деп бизнесинде башкасында аркага кайтып кетип калат да. Жок, ошол учурда күйөөңүзгө, эриңизге дем берип, мен сага ишенем, аркага чык, алдыга чык, аркага кайтпа, акырына чейин бар, до конца бар, только вперед деп дух берип, жакшынакай сөздөрүңүз менен алдында туруп бере турган болсоңуз, ошо 2 саат калды да таң атышына. Сиздер өмүр бою жакшы жашап өтүп кетесиздер. Бирок ошол учурда кайтсаңыздар, анан ана мына жок, мына ана жок деп бири-бириңиздерге гараж ойноп өтүп кетесиздер да. Айтайын дегеним, ырайымдуу болбоңуз. Ал көрбү, чолок айырмасы жок. Сиздин неге алды ал? Неге үйлөндү? Бактылуу кылыш керек. Багаммын деди, продукта менен камсыз кылам деди, кийим-кече менен камсыз кылам деди. Кылыш керек. Аябаңыз эриңизди, ырайым кылбаңыз. Күч бериңиз, дем бериңиз, дух бериңиз, ага мотивация болуңуз. Ошол учурда бардыгы жакшы болот.